Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу фермерлер, мекендештер, замандаштар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз учурда Скөл облусундабыз, Чоң Өрүк айылындабыз. Дыйканов Уланбек агабыздын чоң фермасындабыз. Келдик, аңгус уйлары бар экен, симментал уйлары бар экен. Анан симментал уйларынан сатамын дейт. Мен сиздерге көрсөтүп кетейин дедим. Чындыгында жакшы уйлар экен. Азыр бул жакта боз кунажындар, бугадан кача эле кунажындар. Бул ферманын ичинде боз уйлар, жаңы тууган уйлар, музолор бар экен. Арасынан тандап сатып алса болот экен. Биз келип көрдүк туугандар. Чоң ферма. Уланбек бек, ассаламу алейкум. Алейкум, кандай иштериңиз жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Фермада иштер кетип атабы? Болот ат, шүгүр. Биз келип калдык, мына симментал уйларыңызды көрөлү дедик, арасынан сатылат дедиңиз. Могу биринчи тут кунажындар. Боз, а? Боз. Бугадан токтогон. Бугадан токтогон 20 күн мурун Россиядан Барнаул деген шаардан келген. Булар племеннойбу? Племенной. Булар канча жаш азыр эми? Жашы канча? Булар 2 жаш. Үстүндө 1,5 жаштыктар, алар букадан чыга электер. Аларды качырса болобу? Аларды уже эми кожошкек, бука кошулу элек. Ушулар боз да, боз. Таза боз, бүт таза боздор. Мына курсактары чыгып. Таза боздор бүт. Боз кунажындар экен. Булар болсо бука кошулу элек булар. Бука кошулу элек. Сенаж бересизби? Сенаж беребиз. Саман, арпа саман беребиз, чөп беребиз, баарын беребиз. Анан бул прививкадан өткөнбү, карантинден өткөнбү? Өткөн, карантинге түшүп, бүт өзүнүн эмесин алып, 20 күн мурун Кыргызстанга келген. Булар букадан чыга элек. Бугадан чыга элек, Букадан чыга элек. Уже салмагы жеткен. Салмагы жеткен туура келген. Бука кошуш керек уже. Анан мен эми бааларын бир четтен сурап кете берейин эми. Баасы булар 90 000 сомдон, боздор 120 000 сомдон. 120 да? 120. Артынан көрсөтө албадык. Могул жак өтүп туруп артынан көрсөтүп коелучу. Жарайт. Сизде ферма өтө чоң го. Ферма орто эле өзүбүзгө, чакан эле. Бул жакта нелерди кармайсыз ошондо? Музо, уй баласы бизде основной. Полный эле уй. Аткорум кыласыз болбойсузбу? Аткорум кылабыз, эми келет букалар. Эми кийребиз аткорум. Сиздеги Кыргызстанбы же чоң букаларды аткорумга киргизесизби? Чоң букаларды. Чоң букалар. Жанакы. Бuyakta эшик бар, киресиң. Кирип эле көрөлү. Акырын басып кирип чыгалы туугандар. Мурда күн жамгыр жаады эле ошого. Суу кылып коюптур да. Мына туугандар. Бойлор бийик экен, Баары почти бирдей эле. Мына. Эми бул симменталдар эми эт сүт багытындагылар да. Сүт багытындагы. Эми азыр основной Кыргызстанда основной элдин тиричилигинин бирден бири ушу сүт багыты болуп атпайбы эл, карапайым. Азыр эми симменталды эле жанакы племенный хозяйстволордон этке багыттап, сүткө багыттап бөлгөн да тура. Ошол именно сүт багытындагылар булар. Мыналар, симменталдын сүт багытында. Өткөн жумада бир уй саттык эле Караколго, 30 жыл деген айылга. Ошол байкелер көч айтты, 18 литр бир саганда берип атат дейт. Менден 5 алып кетти эле, көчө дагы 3 таап кетти. Чоң уйлар. Чоң уй, Ферманын ичинде чоң уйлар бар экен. Бар. Кирип көрөбүз азыр. Мынагы чоң жанакы боз кунажындар. Ол жактан бир аз болсо да жакындарды көрсөтүп коелу. Жана көрдүңүздөр алдынан дагы. Мына улар. Азыр күнгө чагылып атат бир аз. Уланова. Фермаңызга таң калдым мен. Эми ушул жактасыз да дайым эле? Ооба, ушул жерде. Бу аңгусту канча жылдан бери кармайсың? Аңгус Рейна Кеншке келген жылдан бери. Рейна Кенштен алдым эле аңгусту, башы 5 баш. Ошо Рейна Кеншке 13 келди, ошондо 17 алдым Рейна Кенштен. Аңгустарыңызды очередке туруп туулганда алып кетет дейт. Анан уруктандырган элдер алып кетет да. Мына могул чоң уйлар, боз уйлар. Булар тууганбы же бозбу? Боз, бүт бар боз. 2, 4, 6 боз ошондо. 6 боз кем. Синаш деп атат. Жок, мындан башка дагы өзүнчө бир группа бар терде. 14 баша эрде да. Бирөө музос менен мына боз.
135 000 сомдон көчө саттык 3 башты бу жерден. Ушуларды, Ошулундан алам мына. Булар жашы канча жаштыктар эми? Булар мына 2000 эң улусу 2014-жылкы. Атак 16, 17. Таблеткалар менен. Ооба, бүт ошондо жашоо бүт данные бар. Эң улусу мына 14-жылкы. Калгандары, калгандары 14, 15, 16, 17. Бул Россияда жүргөн болсо, Россияда жанакы көбүнчө бизге эрте качырбай алар, кечирээк качырат. Ооба, булар өз убагы менен. Мына могу кунажындар ошон үчүн азыр биз экөөбүз тарткан кунажындар ошон үчүн букадан чыга элек да. Бизде эрте качырып коет. Ооба, биз кичине эрте качырабыз. Мына булар дагы бар сементалдар, бооз булар дагы. Мындан 14 баш. Бул жашыраак окшойт, могу. Россиянын башка шаарынан келген булардын. Поток башка. Поток башка 14. Заринский деген шаардан келген мына. Музоосу менен бооз, 13 бүт баары бооз. Кана мен бийик жерге чыгып туруп көрсөтүп коеюн. Бийик жерге чыгып үстүрттөн көрсөтөм. Мына музоолору менен турат. Могуйлар арасында бир кара үй жүрөт. Булар көрүңүз. Булар эми сүт багытындабы? Сүт багыты, сементалдар. Сементалдар. Жакынкы жетай бооздор да булар. Саман менен эле турабы, Жок, синаж жейт булар. Бул эми сухостойдо булар азыр. Турчу мезгили булар. Россиянын малы саманды да жей берет го. Ооба, эми Россиянын чөбүнөн Кыргыздын саманы өйдөрөк го дейм. Россиянын чөбү калориясы азыраак анткени алардыкы жаалына жаап турат постоянно. Мен биз арпа саман бул. Ошо калория боюнча жанакы мен көп сферада жүргөн катары айрыкча Россиядан алып келген койлор, анан жанакы тайларды алып келип туруп эле Кыргызстан чөбү менен баккан өзгөрүп кетет да. Уйдан дагы байкалабы? Ооба, уйдан мына карабайсың, уже жаланып бүт булар уже биздин тойттан эле. Бооз экен булар. Бүт курсактары чыгып. Бирөө эле тууган 13 бооз. Мына музолор бар. 17 баш ургачы бүт. Булар ургачы. Однотипныйлар экен булар, Булар чоңойсо сүт багытында болобу же этпи? Сүт. Энелер сатылып кетти бүт. Булар бойлуу болот чоңойсо. Ооба. Мына булар. Отуккан чөп жейт, жем жейт. Азыр эмбейт да булар. Жок, эмбейт. Буларды канчадан берип атасың? 25 000 сомдон берем да бүт. 25. Майда чоң аралаш бүт эле берем 25. Мына жем жеп атат, чөп жеп атат. Терге жатышат дегене жатчу жерлер өзлөрүнүн. Курук өтүп жатат экен да. Өзүнчө үйүнө барып жатып алышат ошерге. Негизи көрдүңүздөр туугандар. Сиз эми ушу жалаң эле ушу крест деп коет да турабы? Ооба. Крупный скот. Ушун менен алектенесиз. Ооба. Эми андан сырткары техника жерпер. Жакыныраак барып да көрсөтүп кое берели. Могу сементалдар. Эми сарайдын ичинде сиздерге күңүрт көрүнүшү мүмкүн. Эми булар сыртка чыкпайт экен да, сыртта тосуп көрсөтчү жерде эле жок экен. Чоң уйлар экен. Булар ошону прививкасын алган, Алынган бүт. Карантинге тосту? Ооба, карантин жок, кирбейсиң азыр Кыргызстанга. 3 күн карантинге тыгып коет. Границада представитель ошо карантин представители тосуп алып барып аерден прививкасын кылып 3 күндөн кийин аны чыгарат. Азыр баягы мурдагы эме заман бүткөн азыр. Ооба, жана оору коркунучтуу болуп калды да ар жакта. Туура, негизи мамлекеттин эмеси туура эле болду. Бул жагынан канча мал кирип атат Кыргызстанга, ошонун баары да эсепке алынып атат. Мурдагыдай налог деген жок азыр. Эгер сатсаң 2% төлөйсүң, сатпасаң өзүңдө болсо эме жок. Бул аңгустар өзүбүздүкү ошо. Мына аңгустар. Ургачы, бооз окшойт да? Бооз. Ошо аңгустар өзүбүздүкү. Бул кандай типтеги аңгустар эми? Бул эт багытында? Эт багытында. Ошо былтыр Россиядан алып келгенбиз өзүбүзгө деп. Анан булар сатылабы, сатылбайбы булардан? Жок, буларды өзүбүзгө деп алып калганбыз. Сиз как асыл тукум катары колдоносуз? Ооба, өзүбүзгө. Азыр дагы ошо. Мунун өзгөчөлүгү кандай экен эми? Жөнөкөйүнөн. Эң жөнөкөйлүгү жайдын күнү каркырада жүрдү. Тойтка баягы мындай бизге ылайыктуу мал да, мындай талага жайсаң да мындай тобу менен жүрөт, чачырабайт. Биз кыргызбай уйкучулбуз, маани бербейбиз дейт го, ошондой да жүрө берет да өзү. Жүрө берет, сонун мал, эң сонун мал.
Анан мен угушумча булар жанакы азыраак эме дейт да, жанакы мөөрөт көп деле мөөрөй Жок, бербейт. мындай биздикиндей болуп деме жок булар мындай. Тойт салсаң да ушундай жоош сонун мал. Анан аппетит өтө катуу дейт. Аппетит жакшы. Эмне берсең жейт. Тоодо жакшы жүрүшөт дейт. Тоодо да сонун мына. Анан бир кирип да Айтылы каркырада жүрүп келди. Каркырада жүрүп келиптир тоодо. Азыр боос экен. Булар болсо жана местный эле торпактар өзүндө. Өзүңүздөр Ооба. кошуп койгонсуздар. Мына ангустар туугандары. Булар үйүргө кандай жүрөт экен анан? Чачырабайт үйүргө. Ушундай сонун жүрөт. Анан магы муну карагандар айтат го жанакы биздин уйдай акылы байлабайсың. Жок, эч кандай эч. Кошуп эле койсоң сүзбөйт дейт. Эч кандай, байланбайт. Байланбайт. Жип салынып көрбөгөн. Бул эми буран болсо керек, балдар уже. Ооба, музолорун алам дегендер бар да. Туулар менен эле. Былтыр основной Нарын областына сатканбыз да былтыр. Мына туугандар. Булар могу арасында жүргөн торпоктор Сементалдын эле балдары ангусту кошуп көргөм да кандай болот. Муналар, О, ангус кошком помис ангус Сементал уйга. Ошонун балдары да булар. Энеси уй, Эле Сементал. атасы помис ангус. мындайча айтканда смешанный полу ангус. Ооба, көрөйүн дедим да кандай ичөөр экен. Бирок ангус полу болгон үчүн моголар энесине тартып кетти. Ооба, ошо. Бирок моголар Жакшы, атасыга да тартып кетти. Жакшы, жакындабай койду, өңү карарды, бирок мен көңүлүмдөгүдөй түшкөн жок да. Таза коюп көрүш керек. Ооба, таза көрүш керек болот эми. Таза бир 5 Сементалга таза ангусту кошуп көрүш керек болот. Бирок эт багытындагы өзгөртүп коет экен, Ооба, өзгөрдү. Могу күрөң кара болот, могу күрөң. Туугандар эми Сементалдыкы ичкерээк болуп калышы мүмкүн. Бул эми жоон оруп коюптур да. Ошол бар экен. Ангустар. Уланогон ангустар. Жакшы уйлар экен туугандар. Жанакы Сементалдар сатам деди. Булар уже сатылбайт окшойт менимче. Жок, жөн өзүбүзгө экспериментке жасаган. Экспериментке деңиз. Биз эми жыйынтасак да болчудай. Анан могу бооз кынажындарды жанынан кирип дагы бир көрсөтүп коёмун. Экран астында номерлерге чалып жетишип калыңыздар туугандар. Адрести дагы бир ирет кайталайм. Ысык-Көл облусу, кайсы районго карайт? Ысык-Көл району Чоң-Өрүктү айылы. Ысык-Көл облусу, Ысык-Көл району, Чоң-Өрүктү айылы. Бул билесиздер Чолпонадан өткөндөн кийин, Айтулуу ысык суулар бар биздин айылда. Керемет, дельфин деген. Алабалык дегендер. Күчтүү чарба. Бул Өрүктү айылы, Чоң-Өрүктү айылы. Ушундай чарба багытындагы айылда көп жүргөн. Ушул жака келе бересиздер. Чолпонадан кийин бир 20 мүнөттөй машина менен жүрсөңүздөр жетип келесиздер. Анда эмесе видеону жыйынтыктадык. Саламатта калыңыздар. Аманчылыкта көрүшкөнчө сандан сапатка өтүңүздөр. Мына ушундай уйларды айылга апарып сапатты жакшыртыңыздар туугандар.